Кыргызстандын көмүр өнөр жай кызматкерлеринин күнү кесиптик майрамы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1995 жылдын 4 августундагы номер 332 токтому менен бекитилген. Кыргызстанда мунай менен газ ресурстары аз гана саналат жана көмүр негизги күйүүчү отун болуп эсептелет. Көмүр тармагы Кыргызстандын өнөр жайынын курамдык бөлүгү болуп саналат. Ага көмүрдү жана анын кайра иштетилген продуктыларын издөө, чалгындоо, сактоо, кайра иштетүү, ташуу жана сатуу иштерине байланышкан уюштуруучулук, техникалык жана технологиялык процесстер комплексин камтып турат. Кыргызстан узак тоо кен тарыхына ээ. Өткөн кылымдын башында эле республиканын түштүгүндө 27 көмүр шахталары иштеп баштаган. Булар Чоюн, Күмүш кендери, Сымап жана Сорма өнөр жайы боюнча падышалык Россиянын дээрлик бүткүл Орто Азия бөлүгүн көмүр менен жабдып турушкан. Айрым көмүр кендериндеги баштапкы иштер 19-кылымда эле башталган. 1940 жылга чейин көмүр өнөр жайы жогоруда айтылган жерлерде эле болгон. Согуштан кийинки жылдары Жыргалаң, Кажы Сай, Миңкуш жана Алмалык сыяктуу башка кендер да иштетилип баштаган. Муну менен мамлекеттик көмүр өндүрүү ишканалары Сүлүктү, Таш көмүр, Кызыл Кыя жана Көк Жаңгак сыяктуу ири кендерди иштетишкен. 1960 жылдары көмүр өндүрүү иштери 8 негизги көмүр өндүрүү ишканаларында: Таш көмүр шахта башкармалыгы, Сүлүктү шахта башкармалыгы, Көк Жаңгак шахта башкармалыгы, Кажы Сай жана Жыргалаң шахталары, Апшыр, Алмалык көмүр, Агулак тилкелери, булардын жылына жалпы өндүрүмдүүлүгү 3,5 миллион тоннага чейин болгон. Республика боюнча максималдуу көмүр өндүрүү көлөмү 1979 жылы жетишилип 4 миллион 461 миң тоннаны түзгөн. Андан соң 1991 жылга чейин жылына орточо 2,9дан 3,5 миллион тоннага чейин алынып турган. Мындан кийин республика көп жылдар бою көмүр казуу боюнча Орто Азиядагы лидер болуп эсептелип, кошуна республикаларга да катуу отунду берип турган. Советтик Кыргызстан көмүр өндүрүү боюнча Россиядан, Украинадан жана Казакстандан кийинки 4-орунда турган. Иш тилкелеринде ЭКГ экскаваторлары 42 тоннага чейин жүк көтөрүүчү БелАЗ автосамосвалдары менен биргеликте колдонулган. Ошондой эле кадамдап баскан экскаваторлор, бургулоо машиналары жана башка кошумча техникалар иштетилген. СССР кулагандан кийин 2010 жылга чейин көмүр өндүрүү кескин азайды. Көмүр тармагы бир катар олуттуу маселелерге келип такалды. Токой, жардыруучу жана күйүүчү майлоочу материалдарды, кабелдик, трос жана Кыргыз Республикасынын чыгарылбаган башка продукцияларды алууга каражаттар жетпей жатты. Ошондой эле көмүр тармагынын начарлоосунан, күйүүчү майлоочу материалдардын жана электр энергиянын баасынын жогорулашынан, транспорттук чыгымдардын көбөйүшүнөн, жүгүртүү капиталынын тартыштыгынан, квалификациялуу кадрлардын башка жактарга кетүүсүнөн, тоо шахталык жана тоо транспорттук жабдуулардын эскилигинен улам көмүрдү сатып өткөрүү рыногу жок болду. Бирок бул жагдай жакынкы арада эле түп тамырынан өзгөрдү. Учурда Кыргыз Республикасынын көмүр өнөр жайы катуу отунга болгон өлкөнүн экономикасынын керектөөсүн толук канааттандыруу үчүн жетиштүү чийки зат базасы бар. Көмүр өндүрүү тармагынын өндүрүштүк жана экономикалык дараметин өнүктүрүү менен өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана көмүр өндүрүү өнөр жайын Кыргызстандын экономикасынын алдыңкы тармагына айлантууга болот. Республиканын аймагында 70 көмүр кендери жана көрүнүштөрү бар. Чалгындалган 30 кендер боюнча көмүрдүн запасы 6,3 миллиард тоннаны түзөт. Алар 4 бассейнге бөлүнөт: Түштүк Фергана, Өзгөн, Түндүк Фергана, Кабак жана 3 көмүр райондору бар: Алай, Алабука, Чатыр көл жана Түштүк Ысык көл. Калктын, бюджеттик мамлекеттик ведомстволордун жана мекемелердин, мунун ичинен Бишкек шаарынын жылуулук электр бөлүмүнүн көмүргө болгон керектөөлөрүн толук камсыздоо үчүн көмүр өндүрүү компаниялары күз-кыш мезгилине көмүрдү өз убагында жеткирүү жана планды аткаруу максатында шериктиктерге биригип жатышат. Мындай ийгиликтүү биригүүнүн бир мисалы катары Кабак көмүр бассейнинин көмүр өндүрүү ишканаларынын консорциумун айтсак болот. Аталган консорциум 2016-2017 жылдары күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын жылуулук электр бөлүмүнө 2017-2018 жылдары күз-кыш жылытуу мезгилине пландалып жаткан көмүр жеткирүү көлөмү 500 миң тоннаны түзөт. Учурда көмүр өндүрүү ишканалары 2017-2018 жылдары күз-кыш жылытуу мезгилинде калкты жана бюджеттик уюмдарды катуу отун менен камсыздоо максатында табуу жана тоо өткөрүүчүлүк иштерин аткарышууда. Ушул күз-кыш мезгилинин алдында бардык өнөр жай жана тиричилик керектөөчүлөрдүн керектөөлөрү эсепке алынып, жетиштүү көлөмдөгү катуу отун табылды.
Жыл сайын Кыргызстан 3,5 миллион тоннадай көмүр отунун керектейт. Кыргыз Республикасынын көмүр өндүрүү ишканалары жылына мунун 2,2 миллион тоннасын өндүрүшөт. Калган көмүр кошуна Казакстан Республикасынан алынып келинет. Бишкек шаарынын жылуулук электр бөлүмүнүн керектөөсү гана жылына 1,5 миллион тонна көлөмдү түзөт. Мунун 1,5 миллионун ата мекендик көмүр өндүрүүчүлөр беришет. Тармак азыркы учурда керектөөчүлөрдү, айрыкча импорттук отун көп колдонулуучу түндүк регионун ата мекендик көмүр продукциясы менен толук камсыздоо боюнча өзүнүн позициясын кайтаруу үчүн бардык иш-аракеттерди жасоодо. Бул ишке Улуттук Энерго Холдинг жана мурунтан ишенимдүү өнөктөш жана ата мекендик көмүрдүн ири колдонуучусу электр станциялары ачык акционердик коому активдүү көмөктөшүүдө. TBEA Кытай компаниясы менен биргеликте ишке ашырылып жаткан Бишкек шаардык жылытуу электроборборун модернизациялоо долбоорунун алкагында жергиликтүү көмүрдү жагууга эсептелген от казан жабдуусун орнотуу каралган. Көмүр тармагын өнүктүрүү менен бирге бул долбоорду ишке ашыруу келечекте импорттук көмүрдөн баш тартууга мүмкүндүк берет. Реконструкциялоодон кийин Бишкек шаарынын жылуулук электр бөлүмүнүн жергиликтүү көмүргө болгон керектөөсү 1 миллион 200 миң тоннаны түзөт. Улуттук темир жол ташууларынын лидери болгон Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын толук кандуу колдоосу менен биргеликте ата мекендик көмүр продукциясы өз убагында жана үзгүлтүксүз түрдө Балыкчы шаарындагы которуп жөнөтүү базасынан Бишкек шаарынын жылуулук электр бөлүмүнө түз жеткирилип турат. Көмүрдү ташуунун учурдагы абалын эске алуу менен жогоруда аталган көлөмдү Бишкек шаарынын жылуулук электр бөлүмүнө жеткирүүнү арзандатуу үчүн Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу пландалууда. Бул долбоор 2013-2017 жылдарга Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү стратегиясына киргизилген. Көмүр өндүрүү тармагын өнүктүрүүнүн мындан аркы келечеги ага инвестицияларды тартуу менен жана көмүрдү ачык казып алуу көлөмүн көбөйтүү менен мунун ичинен өлкөнүн көмүр кендерин кеңирирээк өздөштүрүү жолу менен байланышта болот. Анткени бул ыкма өндүрүмдүү жана арзан болот. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илим поздору сунуштаган жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан колдоого ээ болгон көмүр тармагын инвестирлөөнүн дагы бир келечектүү багыты. Бул минералдык жер семирткичтер, жаратылыш газынын ордуна колдонулуучу суюк отун аркылуу жана химиялык өнүмдөрдү иштеп чыгуу менен кыргыз көмүрүн кайра иштетүү болуп саналат. Көмүр өндүрүү ишканаларынын кампаларында топтолуп жаткан майда фракциялуу көмүрдү пайдалануу долбоору иштелип жатат. Заманбап экологиялык талаптарга жооп берген, өндүрүүдө байланыштыруучу компоненттерди пайдалануу менен көмүр брикеттерин өндүрүүнү жайылтуу максатына инвесторлорду издөө чаралары жүргүзүлүүдө. Инвестициялардын көлөмү түзүлүп жаткан ишканалардын технологиялык процесстерине жана өндүрүштүк кубаттуулуктарына байланыштуу болот. Корея эл аралык кызматташуу уюмунун жардамы менен бардык пайдалуу кендердин сапатын изилдөө үчүн анализ борборун, тагыраак айтканда көмүрдүн сапатын анализдөө лабораториясын түзүү долбоору иштелүүдө. Тоо кен өндүрүш тармактарынын ортосундагы өз ара байланыштын алкагында Пунктер Gold Company 200 бирдик деңиз контейнерлерин жана турак жай блокторун акысыз берүү менен өлкөбүздүн түндүгүн отун базаларын түзүүгө техникалык жардам көрсөттү. Көмүр өндүрүү тармагынын жалпы жумушчуларынын күчү менен биздин келечегибизди туруктуу жана тармактай инвестициялык жактан тартымдуу, ал эми шахтер кесибин ардактуу жана көптөлөнүп турган кесип кылууга жетише алабыз деген ишенимдебиз. Мамлекеттин толук кандуу колдоосу менен гана көмүр өндүрүү тармагы бюджет түзүүчү тармак болуп, ички рынокто гана толук канааттандырбастан, ата мекендик көмүр продукциясын кошуна мамлекеттерге ийгиликтүү импорттоого да кудурети жетмекчи. Жана бүгүнкү Кыргызстандын көмүр өнөр-жай кызматкеринин күнү, кесиптик майрамы көмүрчүлөрдүн ары татаал, ары ардактуу эмгегин даңктоонун символу болуп эсептелет. Биз ар бир үйгө жылуулук алып келебиз. Биз Кыргызстан эли үчүн кызмат кылабыз.